Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул убак кечиңиздер менен Ысык Көл облустук телерадио компаниясы өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде айкын программасы менен улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүүбүздө мына ушул 2021-жылдын 30 сентябрындагы номер 412 Кыргыз Республикасы президенти тарабынан кабыл алынган 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө сөз кылабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына ушул концепциянын башында айтылгандай, бул концепциянын негизги кабыл алуу максаты эл биримдигин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конфессиялык өнүктүрүү жана мамлекеттин светтик негизде чыңдоо жана ошондой эле Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында кабыл алынган. Мына ошол концепция кабыл алынгандан бери өлкө аймактарында, анын ичинде Ысык Көл облусунда дагы ушул концепцияда камтылган айтылган багыттарды ишке ашыруу максатында атайын иш-чаралар уюштурулуп жатат. Биз бүгүнкү түз эфирде дагы мына ушул концепция туурасында сөз кылабыз. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздүн меймандары менен тааныштыра кетсем, Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнүн жетекчиси, милициянын полковниги Нурлан Килебаев, ошондой эле Кыргыз Республикасы президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Ысык Көл облусундагы өкүлү Асылбек Мамбетов жана Рустам Ыбыкеев, Каракол шаарынын имам хатибинин орун басары. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Бизге кош келипсиздер. Эми Асылбек мырза, алгачкы сөздү эми сиз баштап берсеңиз, мына бул концепцияда бир топ багыттар кабыл алынган экен, бир топ багыттар айтылган. Анын ичинде мына ушул буга чейин кабыл алынган концепциянын уландысы катары дагы мына 21-26 жылдар камтыган атайын иш пландар да бекиген. Анан ушул алгач концепцияны кабыл алуу негизги максаттарына токтоло кетсеңиз, анан ушул концепцияга ылайык кандай иш-чаралар планы бекилип чыкты? Саламатсыздарбы, жалпы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн эми концепция тууралуу сөз кыла турган болсок, концепция кечээ бүгүн эле пайда болуп калган нерсе эмес. Концепция буга чейин дагы 2014-2020 жылдарга карата да концепция кабыл алган. Ал концепциянын ийгиликтүү аяктагандыгын жалпы коомчулук күбө болду. Себеби дегенде, ошол концепциянын алкагында жүргүзүлгөн иштер кандай жемиштерди берди. Ошолорго токтоло турган болсок, мына эң эле орчундуу маселеси диний уюмдар эсептик каттоодон өтө баштады, ийгиликтүү түрдө өткөрүлдү. Ушул себептен улам баягы мыйзамсыз жүргүзүп келе жаткан диний уюмдардын саны кескиндүү түрдө азайды десек болот. Андан тышкары да концепцияда каралган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын потенциалы жогорулатылып, тиешелүү эксперттик деңгээлдеги эксперттер дагы негизделип, анын натыйжасында атайын дин изилдөө борбору ачылган дин комиссиянын алдында. Андан тышкары бир топ иш-чаралар ийгиликтүү түрдө аткарылды. Ошонун эле уландысы катары кийинки концепция 2021 жылдан 2022 жылга карата Кыргыз Республикасынын президентинин 30 сентябрдагы номер 414 жарлыгы менен бекитилген. Ал концепцияны ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети атайын тескеме чыгарган. Тескемеде бул концепциянын иш пландары иштелип чыкты да. Ал иш пландарда эмнелер каралды? Иш пландарда негизинен мамлекеттик тиешелүү мамлекеттик органдарга тиешелүү милдеттер жүктөлдү. Мындайча айтканда, баягы мамлекет белгилүү бир мамлекеттик органга жүктөбөстөн, бул жерде жалпы мамлекеттин органдары жапатырмак иш аракетин баштады десек болот. Тагыраак айтканда, баягы ошол министрлер кабинети кабыл алган тиешелүү иш пландардын алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын ичине министрликтерге административдик ведомстволор бар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар бар, андан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлдү да. Андан тышкары дагы бардык укук коргоо органдары бардыгы бул ишке тартылды. Анан бул ишти концепцияны аткаруунун жыйынтыгында бардык мамлекеттик тиешелүү структуралар, бардык мамлекеттик органдар аткарылган иштер боюнча, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга отчет берип турат. Ал эми алынган маалыматтардын баардыгын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы
бардык жыйынды маалыматтарды Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына отчет катары берип турат, маалыматты берип турат, жыйынды маалыматтарды берип турат. Эми биз бүгүнкү маселе козгой турчу маселе ушул концепция эмне багытта аткарылат, анын кандай артыкчылыктуу, кандай милдеттери бар, кандай максаттары бар. Мына көрүп атабыз, концепция кабыл алынгандан бери көп иштер аткарылып атпайбызбы? Эми Кыргыз Республикасында Орто Азиядагы дин эркиндигин камсыз кылган, диний чектөөлөрдү, кандайдыр бир жарандардын диний укуктарын чектеген эч качан андай фактылар болгон жок. Баягы диний кастыкты, диний экстремизм, диний терроризмге каршы күрөш боюнча ийгиликтүү иш алып барууда дегеле биздин жарандарда кандай муктаждыктары бар, ошолордун баары эске алынган. Эми биз бул концепциянын негизги артыкчылыктуу 5 багыты бар да. Ушул 5 багытына токтоло кетсек. Мына 2022 жылдын 26 жылга чейин бул иш пландар камтылып атпайбы? Ошонун ичинде кандай иш пландар камтылган? Ошонун эң биринчи артыкчылыктуу багыты катары бул мамлекеттин светтик жана укуктук негиздерин бекемдөөгө арналган, багытталган. Мунун натыйжасында көп иштер аткарылып атат. Мунун негизги максаты болуп, баягы мамлекеттибиз светтик, дин аралашпаган, тарга айтканда мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет болгондон кийин, эми дин чөйрөсүндөгү ченемдик укуктуу актыларды, дин тутуу жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду жана редакциялык негизде киргизүү боюнча да каралган. Бул иштер боюнча иштер аткарылып атат. 2022 жылдарда бул боюнча иштер аткарылып, атайын жалпы коомчулукка бул коомчулукка сунулган. Себеби дегенде талкууга коюлуп, талкууда айрым бир азыр кээ бир туура эмес, карама каршы пикирлер болгон үчүн бул 2022 жылдагы аткарыла турчу иш 2023 жылга атайын президентке кат жолдонуп, ал кат канааттандырылган. Себеби дегенде баягы жарандар туурасында түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүүгө туура келип турат, зарылчылык пайда болду да. Андан тышкары дагы экинчи багытыбыз бул мамлекеттик конфессиялык мамилелердин субъекттеринин потенциалын чыңдоо жана аларды кеңейтүү болуп саналат. Ушул багытта мунун негизги максаты мамлекет менен конфессиялардын ортосундагы мамилелер кандай болуш керек, ошолорду жөнгө сала турчу мыйзамдык бир тартипке келтирүү каралган. Мындайча айтканда, биз көп конфессиялуу, көп улуттуу этностор камтылган өлкөбүз да. Ошон үчүн биз ошолордун ортосунда мамлекет менен алардагы эр ишаркага иш алып барып, кайсы бир деңгээлде алардын дагы бул социалдык чөйрөдө мамлекет менен биргеликте иш алып бара турчу жактар да бар. Ошон үчүн аны дагы мамлекет менен ортосунда бир кандайдыр бир конфессиялык чыңдоо болгон. Эми мунун алкагында кандай иштер аткарылды? Бул биздин концепциянын 8-чи пунктунда да каралган, конфессиялар аралык кеңешме түзүү боюнча. Эң алгач бул Бишкекте былтыркы жылы республикалык деңгээлдеги конфессиялар аралык кеңешме түзүлдү да. Түзүлгөн натыйжасы кандай болду? Кандай жемиштерди бере баштады? Мына биз Бишкекте көрдүк, алар атайын ынтымак берип паркында Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун коштоосунда 100гө жакын, 100гө чукул балаты тигилди. Ошондо ал жерде бардык диний уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жергиликтүү административдик башчылар, өкүлдөр катышты. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия ошонун иштин башында туруп, бул иштерди алып барып, мындайча айтканда, дин менен мамлекеттин ортосундагы, конфессиянын ортосундагы мамилелерди азыркы учурда дин иштер боюнча комиссиясы жигердүү иш алып барууда. Андан тышкары дагы эми ошол эле 8-чи пунктун 2-чи пунктунда дагы региондордо деген каралганда, эми региондор болгондо бардык облустарда. Эми облустарда да бир канча диндин өкүлдөрү бар, диний уюмдары бар. Ошол конфессиялардын ортосундагы кеңешмени түзүү каралган. Анын натыйжасында мына быйылкы жылы биз 6-мартта Каракол шаарында конфессиялар аралык кеңешме түзүлдү. Ага кимдер катышты? Негизинен христиан багыты жана ислам багыты болуп, эки диндин конфессиялардын ортосунда биримдикти жана өз ара аракеттенүүнү жөнгө салуучу бир кеңешмени түзүп алдык. Бул дагы жакшы бөлмөсүнүн натыйжасы болот. Булар негизи кийинчерээк биздин өлкөдөгү көп улуттуу, көп этностуу болгондон кийин биз мыйзамдуу мамлекетте, светтик мамлекетте өз ара ынтымакташып, уруш талаштан алыс болуп жашоого да шарт түзөт. Ал эми 3-чү багыты болсо, бул
Dini жана дин таануучулук билим берүүнүн системасын өркүндөтүү. Эми бул иш боюнча кандай иштер аткарылып атат? Бул баягы концепцияда айтпадыкпы, белги аткарыла турчу мөөнөттөр да каралган да. Ошол аткарыла турчу мөөнөттөрдүн ичинде дагы 2022 жылда бардык жалпы билим берүү мектептеринде диндердин өнүгүү тарыхы предмети киргизилсин деген да бар. Ошол жерде президенттен 7 былтыркы 2022 жылдын 7-июлдагы жарлыгына ылайык бардык билим берүү мектептеринде диндердин өнүгүү тарыхы киргизилсин деди. Ага ылайык тийиштелүү сабакты берүү үчүн адистер тартуу маселеси каралган. Ал жерде эң артыкчылыктуу теологторго каралган. Теологтор болсун. Андан тышкары теологтор жоктугуна, аздыгына байланыштуу ал предметти толуктоо үчүн дагы тарых мугалиминин тарых сабагын берген мугалимдер дагы тартылды. Бирок алар 19 августтан баштап, былтыркы жылдын 19 августунан баштап 5 сентябрга чейин, 2 сентябрга чейин алар атайын даярдык курсуна өткөрүлдү. Себеби дегенде бул бизге быйыл жаңылык катары бардык жалпы мектептерге кирип атпайбы? Ошон үчүн бул бизге көп түрдүү маданияттын, көп улуттуу, көп конфессиялуу мамлекетке жакшы таасирин, пайдасын берсин деген максатта бардык мектептерге киргизилип, учурда азыр окутулуу иштер жүрүп атат. Бул жерде болсо ал мектептерде көбүнчө христиан, буддизм багыты каралып предметтер. Андан тышкары ислам дининдеги дагы көптөгөн маалыматтар камтылды. Себеби дегенде өлкөбүздө 85% мусулманчылык түзөт эмеспи? Ошого ылайык биз мусулманчылыктагы эң негизи ханафи мазхабы, матурidi акыйдасы деп ошолорго артыкчылык каралды. Анткени биз эгемендүүлүк жылдарынан бери тышкы диний агымдарды буттосуу, тышкы диний агымдардын таасирине кабылбоо үчүн дагы биз улуттук өзүбүздүн ата бабаздан бери карманып келаткан ханафи жана матурidi акыйдасына көбүрөөк көңүл бурулду. Андан тышкары мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелер жөнүндө мына окуучулар жалпы маалымат алышат. Диний экстремизм жөнүндөгү дагы маалыматтар камтылган. Мындайча айтканда 9 класстын базасындагы 9 класстарга керектүү маалыматтардын баары камтылды. Андан тышкары 7-8 класстарды дагы кийинки жылдарга окуу планы иштелип чыгып атат. Ошол дагы кийинки жылда буюрса бардык жалпы билим берүүчү мектептерге, кесиптик мектептерге дагы кирип окутула баштайт. Эми артыкчылыктуу багытын дагы 4-сү бар. Ал 4-сү диний чөйрөдөгү саясат, диний чөйрөдөгү маалыматтык агартуучулук. Диний чөйрөдө кандай маалыматтык агартуучулук саясат жүрүп атат? Бул эң негизги маалыматтык дегенде медиа аркылуу болуп атпайбы? Бул боюнча былтыр кандай иштер аткарылды десек, бул боюнча эң негизгиси мына Кыргыз теле радио корпорациясы, андан тышкары ЛТР, ынтымак медиа борбору, андан тышкары дагы жергиликтүү ушу облустук аймактардагы медиа борборлор менен биргеликте коомдо диний агартуучулук боюнча дагы көп иштер жүргүзүлдү. Алардын бирин айта турган болсок, мына былтыр конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөө боюнча адеп көркү, адеп деген темадагы нерселер багыттагы, андан тышкары жума баяндары тууралуу мына алдыда эми биз калкты да, калктын калың катмарын диний жактан агартуучулук кылыш үчүн себеби дегенде калктын көп катмарына бирдей диний маалымат жетпей жатпайбы? Ошон үчүн жок дегенде ушул азыркы күндө медиа борборлор, социалдык медиа порталдар ушулар азыр өнүгүп жатат. Ошолор аркылуу дагы алдыда мына Орозодо 30 күн деген темада, Кадыр түндүн кечеси деген темада дагы алдыда ушу маалыматтык агартуучулук саясаты жүргүзүлөт. Андан тышкары дагы диний чөйрөдөгү андан тышкары биз дагы бир нерсеси бар. Диний чөйрөдөгү дин жана дин таануучулук билим берүүнүн системасын өркүндөтүүнү карадык. Диний чөйрөдөгү маалыматтык агартуучулук саясатты да карадык. Анан эң акыркысы бул 5-чи багытыбыз, бул диний негиздеги чыр-чатактарды алдын алуу. Эми буга эмнелер каралат? Буларга негизинен өлкөдөгү ар кайсы диндин тутуучуларынын ортосундагы пикир келишпестиктерди, чыр-чатактарды, анын натыйжасында коомдо баягы чоң бир көйгөйгө айланбаш үчүн булардын ортосунда дагы тиешелүү милдеттер аткарылат. Себеби дегенде концепцияда бул боюнча тиешелүү министрликтерге, анын ичинде укук коргоо органдарына жүктөлгөн. Укук коргоо органдарда былтыр УКМК жана Ички иштер министрлиги баш болуп, бул иштер боюнча жигердүү иштерди аткарышты. Азыркы учурда көпчүлүк чыр-чатактарды алдын алууда эң негизги коомдогу
диний сабырдуулукка чакырыш керек болуп атат. Ар бир адам дин тутканын башка бир дин тутунуучу тарапка ар дайым сабырдуулук менен, толеранттуулук менен мамиле жасоо зарылчылыгы турат. Негизги багыттар ушулар. Рахмат. Асылбек мырза, азыр жана багыттар боюнча дагы бир аз токтолобуз. Анын ичинде жанагы агартуучулук боюнча бир топ нерселерди айтып кеттиңиз. Эми Рустам мырза, эми сиз айтсаңыз, мынакей бул концепцияда дагы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы ролу, алардын аткара турган иштери дагы өзүнчө каралган. Мына ушул концепцияга ылайык. Анан Асылбек мырза айтып кетпедиби? Республика боюнча анын ичинде мына жакында эле атайын ушу конфессиялардын катышуусунда атайын бир тегерек стол өтүп, пикир алмашуу болуп, алардын көз карашы кандай бул концепцияга, мындан ары кандай биргелешип иш алып барабыз дегендейчи. Анан ушу сиздер дагы катышып атасыздар, ушу концепция боюнча мына аалымдар кандай ой пикирлерин айтат, сиздер кандай сунуштарды айтат элеңиз. Эми албетте сиздердин буга чейин жүргүзүп келген ишиңиздер эми бул концепцияда каралган маселелердин бир 60-70% буга чейин жүргүзүп келген деп айтсак болот да. Ошол эле учурда элди ынтымакка чакыруу, сабырдуулук кылуу, башка диндин өкүлдөрү менен ынтымак-ырашкерликте иш алып баруу деген сыяктуу. Ошол боюнча сиздердин оюңуздарды уга кетсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусолли ала расул керим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биринчиден ыйык Рамазан айыбыз кирип келди. Эртең биринчи орозо озбек болуп, бүгүн тарауих намазы башталып атат. Ошол куттуу айыбыздын кириши менен баарыңыздарды куттуктайм. Алла таала ушул айда эмне жакшылыктарды убада берген болсо, ошолор жетишти Алла таала баарыбызга насип эткен болсун. Эми концепция боюнча келсек, сиз жогоруда өтө жакшы белгилеп кеттиңиз. Негизи диний чөйрөдө баягы диндер аралык ынтымак, андан сырткары улут аралык ынтымак дайым эле айтылып жүрөт. Ошол боюнча бул эми биздин динибиздин аты эле ушундай да, ислам деген сөз, салам деген сөздөн келет. Салам деген Алланын аты бул. Тынчтыктын дини. Биздин динибизде Аллах айтат: ла икраха фид-дин. Динде зомбулук жок, бирөөнү кыйнап динге киргизген акыбыз жок, же динден чыгарган акыбыз жок. Тескерисинче биз ошолорго жакшы мамиле кылып, ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, ушундай иштерди кылышыбыз керек. Эми динде деле карасаңыз, өтө ислам динин дүйнөлүк картадан карасаңыз, 3-4 континентти илеп турат. Ошонун баардыгында көп улуттуу адамдар, арабтар бар, мисалы үчүн Африка элдери, Азия элдери, ошонун баардыгы ошо диндин жакшылыгы менен ынтымактуу болуп, бир динди кармап, ынтымак менен жашап келатат. Анан биздин мамлекеттин дагы саясатына бүгүнкү күндө ошол нерсеге көңүл буруп, ушу биздин мамлекетибизде ушундай ынтымак болсун, биримдик болсун деген жакшы эмелер болуп атат. Мыйзамдаштырып, жөрөлгө чыгарып атканына биз албетте кубанып турабыз. Себеби бул мамлекетибиз бирөө эле. Биз көп 7 миллион болгондо мамлекет бирөө эле. Ошон үчүн ошо бир мамлекетибизди ар бир жашап аткан мусулман болобу, же башка диндеги болобу, адам болобу, ошол жерден биз ырыскы жеп, ошол жерден жакшылыгын көрүп, суусун ичип аткандан кийин көзүнүн карегиндей сактап, адамдардын укугун тебелебей, алардын диний ишенимине мындайча айтканда көлөкө түшүрбөй, же болбосо анын улутуна, уурусуна биз үстөмдү кылбастан, же болбосо алар бизге ошондой тескери сөздү айтпастан ынтымактуу жашашыбыз керек. Ошон үчүн Аллах бул жөнүндө Куранда айтат. Ушу концепция жөнүндө, мисалы үчүн Куранда бир улут бир улутту шылдыңдабасын дейт. Ал кайдан билет? Алланын астында ошо шылдыңданган улут шылдыңдап аткандар жогору турганын дейт да. Же болбосо бир аялдар жамаат экинчи аялдардын жамаатын шылдыңдабасын. Ошо шылдыңдап аткан аялдарга караганда шылдыңданып аткан аялдар жогору турарын кайдан билесиң Алланын астына дейт да. Ошон үчүн биздин динде да ушундай. Баарыңыздарды ушу биздин салам деген аты бар. Ыйык динге чакырып, ошо динди бекем ыкылас менен, ошо динде Аллах Таала Куранда көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз сүннөттө көрсөткөндөй ынтымак менен жашашка чакырып кетем. Анан бул жөнүндө тарыхтан өтө көп мисалдарды алсак болот. Мисалы үчүн
жанакы Мухаммад Алинин эле бир окуясын алсак, өзүнүн аты Кесус Клей да бул киши. Анан ошо кишиден сурап атышпайбы, исламды кантип кабыл алып калдың десе, мен ошол исламды кабыл алганыма ошол жерде Американын чоң немеге көтөрдүм дейт да, спорт дүйнөсүндө. Анан менин ошол рассама карап, мага жаман мамиле кылып коюшту дейт да. Ошол себептен мен баягы ыза болуп изилдей баштадым дейт. Кайсы динде улутка урууга бөлбөйт. Анан көрсө ислам дининде экен дейт. Себеби Мухаммад пайгамбардын өмүр баянын окусам, Мухаммад пайгамбардын сахабаларынын ичинде еврей бар экен дейт. Ошондой эле тиги негрлер бар экен дейт. Ошондой эле перстер бар экен дейт. Анан ушул дин жакшы экен, эч бир адамды бөлүп жарбай, жакшы мамиле кылат экен деп ушул динге өттүм дейт. Ошонусу кандай биздин динибизде ушундай бир туугандар ынтымактуу болуп, ушу динибизди туура багыт менен кармап кетсек эле жакшы болот да, иншалла мамлекетибиз мындан да жакшы болот. Азыркы күндө Кудайга шүгүр, мына мамлекетте жаштарыбыз дагы, карыларыбыз да, кызматтуу адамдарыбыз дагы ушу динди түшүнүп, анан жакшы көз карашта, мына азыр мектепке дагы ошо диндер тарыхы деген сабак берип атат. Биз да сүйүнүп атабыз. Себеби ошо диндердин тарыхын билбеген себептен адамдар агартуу дин жактан агартуусу жок болгондо адашып кетип атат да, башка агымдарга кирип кетип, туура эмес жакка кетип атат. Ошон үчүн өтө жакшы нерсе бул. Рахмат. Мен Нурлан мырза, мынакей сиз коопсуздук көзөмөлдөгөн катары мынакей бул багытта дагы Үскөл облустук ички иштер башкармалыгында улут коопсуздук мамилелик кызматынын ичинде дагы атайын багыттар бар. Атайын кызмат коопсуздук боюнча эң негизги коопсуздук жана туура эмес экстремисттик көз карашты карманган мындай аша чаап кеткен жарандарыбыз да жок эмес, элди туура эмес жакка үгүттөгөнчү. Анан ушул боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча сиздердин кызмат кандай иштерди аткарып атышат? Анан бүгүнкү күндө балким Касылбек мырза сиз да кошулуп коесуз. Негизи эле облустун аймагында каттоодон өткөн канча диний уюмдар бар, канча мечит бар. Алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу кандай болуп атат? Ушул боюнча айтып кетсеңиз, Нурлан мырза. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден могу айтып кетет элем. Жана сиз туура суроолорду койдуңуз. Бул боюнча биз түшүндүрүү иштерин жана жергиликтүү жерлерде, мектептерде, жана ошондой эле жогорку окуу жайларда, Үскөл областында, жана ошондой эле мекемелерде профилактикалык иштерди өткүзүп берип атабыз. Бүгүн эле биякта тиги имам хатиптер менен бир 50ге жакын Ак Суу району жана Жети Өгүз району, Каракол шаары, Түп районунун жакын жерлерде чогултуп, бүгүн эле мына эртең менен саат 10до биз эле профилактика иштери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдерге кандай түшүндүрүү иштерин алып барсак деп, имам хатиптер менен чогуу биргеликте буларга сабак өтүп, элдерге калган баягы мечиттен жанагындай жума болгондо, жанагындай туура эмес агымда кетип аткандар болсо, ошолор боюнча туура иштерди алып баралы деп иштерди алып барып атабыз. Анын ичинен жана сиз айткандай, жанагы облуста мечиттин саны деп атпайсызбы? Экинчи вопрос. Ал боюнча Үскөл областы боюнча айта кетсем 216 мечит азыркы моментте бизде списочный счетто ошол 216 мечит бар. Анын ичинен райондорго бөлсөк, Каракол шаарында 13 мечит, Жети Өгүз районунда 36 мечит, Тоң районунда 40, Балыкчы шаарында 16, Ысык-Көл районунда 36, Түп районунда 33, Ак Суу районунда 42. Жалпы санынан 212 мечит болгон. Анын ичинен каттоодон мечиттердин өткөн сандары 7 Караколдон өтүп атат. Саны мечиттердин Жети Өгүздөн 32, Тоңдон 40, уже бул 100% деген эсепте. Балыкчы шаарында 12, Ысык-Көл районунда 26, Түп районунда 23, Ак Суу районунда 19. Жалпы жөнүнөн 159. Каттоодон өтө элек мечиттердин саны Караколдон 3, Жети Өгүздөн 4,
Тоңдон жок. Так, Балчы шаарынан 4, Ысык көл районунан 10, Түп районунан 10, Ак Суу районунан 23, жалпы санынан 17. Имамдардын саны 6, Каракол шаарынан Жети Өгүстөн 36, мечиттерде ошо жана имамдардын саны. Тоңдон 40, мечиттердин баарын жалпы санынан 100%. Балыкчы шаарында 16, Ысык көл районунда 32, Түп 24, Ак Суу районунда 26. Ал эми имамы жок мечиттердин сандары Каракол шаарында 7, Ысык көл районунда 4, Ак Суу районунда 16, Түп районунда 9. Общий жалпы санынан 36. Анан жанагы сиз айтып кеткен жогоруда дагы бир баса белгилеп кеттиңиз, жанагы уюмдар боюнча тыюу салынган. Бизде ошол Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган экстремистке жана террористке каршы турган уюмдардан 21 уюм бизде каттуу сот аркылуу официально неметилген, тыюу салынган. Алардын ичинен ала кетсек, Түркстанды бошотуу уюму кыймылы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечими менен 20-2003-жылы тыюу салынган. Сот аркылуу жогорку соттун немесинен. Андан кийин экинчиси Чыгыш Түркистан Ислам партиясы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечими менен 2003-жылы 20-августта тыюу салынган. Сот аркылуу Түркистан Ислам партиясы Өзбекстан Ислам кыймылы ИДУ деп коебуз. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 15-август 2006-жылы тыюу салынган. Төртүнчүсү Аль-Каида деп коебуз. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими боюнча бул дагы 15-8-август 2006-жылы тыюу салынган. Бешинчиси Талибан кыймылы деп коебуз. Талибан кыймылы Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен бул дагы 15-августта 2006-жылы тыюу салынган. Күрдистан элдик конгресси деп коет, эл аралык уюму. Бул Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими боюнча 11-июнь 2008-жылы тыюу салынган. Жихад тайпасы, исламдык жихад тайпасы деп коебуз. Жихад жааматы деп. Бул боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими боюнча 11-июнда 2008-жылы тыюу салынган. Жайшул Магди деп коебуз. Бул боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими боюнча 24-октябрь 2012-жылы тыюу салынган. Жун Аль-Халифат деп коебуз. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 24-октябрь 2012-жылы тыюу салынган. Ансаруллох деп аталган, негизинде тоже Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 24-октябрь 2012-жылы тыюу салынган. Ат Тахфир Валь Хижра Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 24-октябрь 2012-жылы тыюу салынган. 12-чи Ислам мамлекети Ирак жана Ливант деп коебуз, Игл деп. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен 13-февраль 2015-жылы тыюу салынган. Фронт Ан-Нусра деп коебуз. Ош шаардык сотунун чечими менен 13-май 2015-жылы тыюу салынган. 14-чү Катибат Аль-Имам Бухари деп коебуз. Ош шаардык соту менен 13-май 2015-жылы тыюу салынган. Жаннат ашыктары, башкача айтканда Жаннат ошиклары деп коет. Ош шаардык сотунун чечими менен 13-май 2015-жылы тыюу салынган. 16-чы Хизбут Тахир Аль-Ислами деп коет. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечими менен 20-август 2003-жылы тыюу салынган. 17-чи Акрамия деп коебуз. Акрамия агымы бул жана Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 14-март 2014-жылы тыюу салынган. 18-чи
секта муна деп коебуз. Бул жана корейский менен секта муна деп чиркөөсү деп коет. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 20-февраль 2012-жылы тыюу салынган. 19-Жамаат ат-Тавхид валь жихад деп коебуз. Ош шаардык сотунун чечими менен 16-март 2016-жылы тыюу салынган. 20 Салафия багытындагы такфирист жихадчыл кыймыл. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 24 ноябрь 2012-жылы тыюу салынган жана 21-уюм, акыркы биздеги 21-уюм якын инкар деп, булар жакында эле 2017-жылы 15-июнда Октябрь районунун соттун чечими боюнча тыюу салынган. Бул жанагы якын инкар деп, якын деп, Кудайга жакынбыз деп, булар немеден бөлүнүп чыгып, өзүнчө уюм болуп, бунун жетекчилиги жана Нурулло деп, бул жана Чүй районунда жайгашкан. Бул боюнча дагы илгерки ата замандагы немелерди колдошуп, бизде чырак, свет жок, балдар ооруса больницага барбайсың, дуа менен дарылайбыз, же болбосо жанагындай полдору жок, жөнөкөй карапайым пардалар тартылып, аялдар болсо, келинчектер болсо жанагынтип пешке чыкпай, эми жалпак тил менен айтканда, булардыкы баягы аппендицит болсо, врач колдоно турган жерлер болсо, булар врачтар баягы дуа менен неметебиз деген. Дарылайбыз деп, дарылайбыз деп, туура эмес немеде неметкен да. Ошолор боюнча 21 уюм боюнча мынакей ушул маалымат. Түшүнүктүү. Эми мынакей урматтуу меймандар, концепцияда жазылган андан жакшы нерселер бар. Өзүңүздөр билесиздер муну. Өзүм да бир сыйра окуп чыкканга аракет кылдым. Анан ошол эле учурда мынакей Нурлан мырза айтып атпайбы, жана тыюу салынган уюмдар депчи. Анан ошол тыюу салынган уюмдарга мүчө болуп, элди туура эмес, коомчулукту туура эмес, жашты өзгөчө жаштарды туура эмес багытка үркүтүп, баягы алып уюмга мүчө кылып алып кеткен аракет кылган жарандарыбыз, алар деле биздин жарандар болуп атат да, туурабы? Анан ошо бир эле тыюу салып эле, бир эле баягы мыйзам чегинде жаза колдонуу менен эле муну тыйып сала албайбыз да, жок кыла албайт экенбиз да. Анан Асылбек мырза жана айткандай, концепцияда айткандай, бул эмне? Баягы түшүндүрүү иштери, диний билимди жогорулатуу, маалыматты туура берүү, түшүндүрүү иштери. Эң негизгиси мына ушул болуп атат да. Анан кандай дейсиздер, буга чейинки, бул концепцияда айтылып атат мынакей Асылбек мырза, Кыргыз Республикасынын жарандарында чет өлкөлөрдө диний билим алууну маалымдоо максатында дейт, дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган диний уюмдар менен биргеликте тиешелүү окуу жайлар жөнүндө алардын иштери тууралуу толук маалыматтарды камтуу жана камтуу менен маалыматтык базаны түзүлүп чыгат деп атат. Анан ушул буга чейин ушул сыяктуу аракеттер болгон эмеспи? Ошону суроо болуп атат да, ушундай аракеттин болбогонунан жанагындай туура эмес акымдарга кирип кетип биздин жарандар. Натыйжасы ушул болуп атат да, бүгүнкү күндө мына укук коргондорго тыюу салып, аларды мыйзам чегинде жазага тартуу аракетин көрүп атат, тилекке каршычы. Анан ушул сыяктуу суроо туулат да, Асылбек мырза, балким сиз жеп болосуз. Аябай жакшы нерсеге токтолуп өттүңүз. Азыр бизде тыюу салынган нерселердин, тыюу салынган уюмдарга кирип кетпеш үчүн жарандарга эң эффективдүү вариант катары бул түшүндүрүү, профилактикалык алдын алуу иштери эң жакшы майнап берет да. Себебинде бардык жарандарга маалымат бирдей жете турган болсо, эгер бул мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч туудура турган болсо, ар бир эл кабардар болсо, азыркы жаркын келечекте согушу жок тынч өлкөдө жашагыбыз келсе, албетте биз туура өзүбүздүн ислам дининдеги туура багыттагы кете турган болсок, анда сөзсүз түрдө мунун пайдасы жакшы болот. Бирок эми ушул түшүндүрүү иштери тиешелүү деңгээлде укук коргоо органдары менен, мына казият менен, муфтият менен биргеликте иштер тиешелүү деңгээлде жүргүзүлүп атат. Концепциянын алкагында дагы бир катар иштер каралган. Түшүндүрүү иштерине көптөгөн мектептерге барып, диний окуу жайларда дагы, мамлекеттик мекемелерде дагы түшүндүрүү иштери жана мамлекеттик кызматкерлердин дагы диний сабаттуулугун жоюу боюнча аларда дагы сөзсүз түрдө диний катмар менен иштеш үчүн мамлекеттик кызматкерлердин да кайсы бир деңгээлде
өзү алектене турчу диний чөйрөдөгү адамдардын, диний уюмдардын дагы маалыматы болуш керек да. Эгер динден кабары жок болсо, эч негизи күрөш оор болуп калат эмеспи? Ошон үчүн ошондой иштер аткарылып атат. Экинчи маселеңиз бул жанагы чет өлкөгө кетип жаткан студенттерди маалыматтык база топтоп, аларга диний анализ жүргүзүү, талдоо маселеси каралган да. Бул концепцияда да азыр бул иштер тиешелүү деңгээлде аткарылып атат. Себеби дегенде азыр чет өлкөгө, Сауд Арабиясына, Түркияга, Пакистанга, Индияга, Малайзия, Индонезия өлкөлөрү сыяктуу биздин ислам багытындагы диний билим алуучу чет өлкөлөрдө атайын диний борборлор бар да. Ошол жака билим алып келип атышат. Албетте биз бул жарандардын диний маалыматын чектеп, аларды чет өлкөгө барып окубасын дегендик эмес да булчу. Муну дагы жалпы калай калк туура түшүнүш керек. Бул жерде биз эртең туура эмес түшүнүктөгү маалыматты диний туура эмес багыттагы динди окуп үйрөнүп келип, өлкөнүн аймагына киргенде алар баягы өзүнүн кийинчерээк катмарлары, топтору пайда болот, анын жактоочулары пайда болот, анан тиешелүү деңгээлде мамлекет аны менен күрөшүүгө туура келет. Ошон үчүн биз туура багыттагы биздин өлкөбүзгө жат келбей турган салттуу ислам, ушул Ханафи, Матуриди акыдасына карама-каршы келбесин деп, аларды дагы алдын ала маалыматын тактап, база түзүп, ошонун негизинде анан жөнөтүлүүдө да. Кудай буйрса бул дагы өзүнүн жемишин берет деп ойлойбуз. Rustam Takış, bul boyunca sizin oyunuzdu. Fikirinizi uqsaq. Бул боюнча мен тереңирээк айтайын. 2014 жылга чейин дин адамдары биз ошо сунуш берип келгенбиз өкмөткө. Анан эме муну келечекте астына албасак, көбүрөөк агымдар кирип кетсе кечип калабыз депчи. Анан Кудайга шүгүр, мына 2014 жыл биринчи концепция кабыл алып, ошол жерде Ахле Сүннет вал жамааты, ошонун ичинде Имам Азам мазхабы, Матуриди акыйдасы боюнча деп эң биринчи ошо киргизилген да, ошо сунуштун негизиндечи. Эми азыр деле кеч эмес, ошонун негизинде иш алып кетсек жакшы болот. Жана сиз айткан туура суроо, эмне үчүн буга чейин ушундайлар кирип кетти? Ошо 2014кө чейин каралбай калганда, көп көңүл бөлүнбөй калганда, сунуш берилип отуруп, анан ошол түшүнүк жетип, бияка көңүл бурбасак, дагы көп агымдар кирип кетет экен деп, ошондон бери мына азыр жакшы иштер башталды да. Ошонун негизинде эми Асылбек таксыр айткандай, эми келечекте дагы ушу бир багыт менен иш алып кетишибиз керек. Орто Азия илгертеден бери эле Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында эч кандай талаш-тарс жок. Мисалы үчүн Орто Азия көп улуттуу мамлекетте, Казакстан деле ошол Имам Азам мазхабында, Кыргызстан деле, Өзбекстан деле, Тажикстан деле ошентип кармап келгенбиз. Анан баягы союз тарагандан кийин эшик ачылып калды бизге. Мисалы үчүн христиан багытынан дагы агымдар келип калды, ислам багытынан дагы агымдар келип калды. Биз баягы Кудай жок деген системада жашап жүрүп, иргей албай калдык, эсибизге келгенче бир топ эмес кирип кетти да. Эми баягы баш аягыбызды жыйнап, ошого эметип атабыз. Кудайга шүгүр, эми ушул иштерди астыга жылдырып кетсек, бир агымга, бир багытка түшүп, жакшы иштер болот иншалла. Асылбек мырза, жанакы атайын кеңешме түзүлдү деп айтып атпайсызбы? Бул республикалык деңгээлде түзүлүп буга чейин иш алып барып келген дедиңиз. Анан жакында 6-мартта болгон тегерек столдо жолугушууда ушул кеңешме түзүлдү дедиңиз. Ушул кеңешме боюнча бир аз кененирээк маалымат бере кетсеңиз, биздин облус аймагында түзүлдү дедиңиз. Ошо кимдер кирди, мынакей башка конфессиялардын өкүлдөрүн да чакырдык деп атасыздар. Анан ошол кеңешмеге кимдер мүчө болуп келди, андан аркы кадамдары кандай болот, кандай иштерди облустук деңгээлде алып барабыз? Бул конфессиялар аралык кеңешменин түзүүнүн негизги максаты баягы конфессиялар ортосунда чыр-чатактарды болтурбоо болуп атпайбы? Эгер бир столго, сүйлөшүү столуна, тегерек столго келип, жүзмө-жүз көрүшүп, сүйлөшкөндө таптакыр башкача элес болот экен да. Туура. Эми биз светтик укуктук мамлекетте жашап аткандан кийин кайсы гана улут болбосун, кайсы гана конфессия болбосун, биз тынчтыкты камсыз кылуу максатында, коопсуздугубузду камсыз кылуу максатында, себеби дегенде ар бир конфессиянын аркасында белгилүү бир жактоочу, тутунуучулары бар. Мындайча айтканда белгилүү бир масса бар деген сөз да. Эми ошолордун ортосундагы ача пикирди болтурбаш үчүн дайыма мамлекеттин укуктук негиздерине ылайыкташып жашаса, ынтымакташса, анда сөзсүз түрдө бул конфессиялардын ортосунда бир чыр-чатактар болбойт эле да. Эми бул биз кеңешмеде ислам багытында мына ар бир райондун имам хатиби
шаардык имам хатип жалпысынан 9-10 казияттан катышты. Андан тышкары дагы христиан багытындагы католик чиркөөсү, андан тышкары православдык чиркөө, анан протестанттык чиркөөлөрдөн протестанттык багыттагы бир катар диний уюмдар катышты. Баардыгы кол коюп конфессиялык биз кеңеш менен түзүп алдык. Эми мындан аркы жемишин мындан ары эми иштер көрсөтөт. Бирок биз эмненин натыйжасын көрдүк. Мына дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия 5-мартта калпак күнүнө карата бир иш-чара уюштурду, жөө жүрүш уюштурбадыбы? Ошондо көрдүк баардык конфессиялар мамлекеттин бир туусунун алдында мамлекеттин бир калпак деген улуттук баш кийиминин негизинде ынтымак биримдик бекемделип атат. Улуттук баалуулуктарыбызды дагы эске алып, биз бул мамлекеттин ичинде жашап атабыз, биз улуттун баалуулуктарын эске алышыбыз керек экен деп, биздин ортодогу мамлекет менен эри шаркак мамиле жасаганга дагы аябай чоң аянтчалар түзүлүп атат да. Мен ойлойм, булар алдыда келечекте биз баягы диний жааттагы чыр-чатактарды болтурбоонун эң эффективдүү варианты жемишин берет деп ойлойбуз. Ошол учурда жанагы билим берүү боюнча сиз айтып атасыз, мектептерде жана диндердин тарыхын киргизүү, ошо мектептен баштап туура маалымат жеткирсек, мына жанагындай Рустам Таксыр сиздер өзүңүз белгилеп кеткендей, бүгүнкү жанагындай тыюу салынган нерселердин алдын алып калмак экенбиз да. Анан бүгүн да кеч эмес жакшы иштер башталып атканын көрүп атабыз. Анан ушу адистердин жетишсиздиги бул багытта кайсы багытта албай эле адистердин жетишсиздиги кичине кедергисин тийгизип калып атат да. Анан ушул боюнча окутуу мындан ары да кандай жолго коюлуш керек деп ойлойсуз? Мына бул жерде мына айтылып атат, мамлекеттик окуу жайлардагы билим берүүдө теологиялык жана дин таануучулук мамилелерин чаташтырылып калышы деп атат. Диний окуу жайларында коюлган мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптары өркүндөтүлүүгө жана аларды сактоо талаптагыдай контролго алынууга муктаж. Бул концепцияда белгиленген негизги урунттуу маселелер болуп атат. Бул бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү болуп атат да. Биз мына алдын алуу, профилактика, түшүндүрүү, билим берүү деп атпайбызбы? Жанагындай терс көрүнүштөрдүн алдын. Ушунун ичинде белгилеп атат. Анан окутуучулардын, теологдордун, кадрлардын жетишсиздиги байкалууда деп бул концепцияда белгиленип атат. Анан мындан ары да кандай аракеттерге барышыбыз керек? Ушу кадрларды даярдоо, адистерди даярдоодо дагы мындан ары кандай кадамдар болуш керек? Туура маселеге токтолдуңуз. Кыргызда да сөз бар. Бөдөнөнү сойсо да касапты сойсун дегендейчи. Азыр диний жааттагы теологиялык билим берүүнү биз азыр тарыхчы мугалимдерге берип атабыз. Бул атайлап же болбосо ушулар окутсун деген максатта эмес болуп атат. Мамлекетке азыр теологдордун жетишсиздиги аябай чоң көйгөйдү жаратты. Теологдор мамлекеттик диплому бар, дин таануучулук билими бар адис дегенди түшүндүрөт. Биз теология, сиз азыр бул жерде токтолуп өтүңүз, дин таануучулук менен теологиялык нерсени чаташтырып жүрүшөт депчи. Теологиялык факультеттерде деле ошол эле баардык диндин негиздерин окушат. Ошо дин таануучулукта ошол орусча религиоведение менен теологияны экөө өзүнчө бөлүп карап атышпайбы? Негизден азыркы учурда да бизде дин таануу факультети, теологиялык факультет деген менен дин таануу факультеттин ролун аткарып атат учурда. Анан биз бул алдыда мектептерде дагы теологдорду тартылууга дагы чоң шарттар түзүлөт деп ойлойм. Себеби дегенде мына жылкы ушул тарых, диндердин өнүгүү тарыхы предметине тапшырган теологдордун санын көрүп атабыз. Билим берүү министрлиги базан аябай тактап чыгыптыр. Ошол жерде 240 гана чамалуу теолог гана бул нерсеге тартылып атат. Калган 1000ден ашык 2000ге чукул тарых сабагын берген мугалимдер тартылып калды. Бул деген сөз эмнени туудурат? Эми ал тарых сабагын мугалимдери кыска мөөнөттүк гана нерсени курстун даярдоодон өткөрүлдү да, зарылчылыкка байланыштуу. Эми президенттин жарлыгында ошондой каралган. Анткени себеби дегенде азыркы кырдаал кадр жетишсиздиги болуп атат. Бирок биз азыр кадр жетишсиздиги деп эле отуруп алып динди таштап кое турган болсок, анда жаш муундун дагы баягы туура багытта ислам багытын, туура тарбия багытын алып калыш үчүн биз кеч калабыз дагы. Ошон үчүн биз кеч болсо дагы, жетишсиз болсо дагы тиешелүү деңгээлде аракетибизди жумшап мамлекет аткарып жатат. Анан алдыңкы жылдарда дагы мен ойлойм концепциянын алкагында теологдор дагы ынтызар болуп бул ишке ыктыярдуу болуп келип иштей турган болсо сөзсүз түрдө жардам берет. Себеби дегенде дин бир кездерде такыр эле каралбай калган, дин маселеси өгөйлөнүп бир эле четте калган да. Анан кийинчерээк могу 2014-жылдан баштап концепция иштелип баштаганда коомчулукту бир ушул маселе дүрбөлөңгө салды да, дин деген бар, диний чөйрөндө чечиш керек. Мамлекетте диний маселени чечпесек, анда мунун аркасы жаман болот.
Демек динди дагы биз карайлы, контролдойлу, көзөмөлдөйлү, көмөктөшөлү, жардам берели. Дин дагы өзүнүн коомго салымын берет. Орто Азиядагы баардык өлкөлөрдүн баары мусулманчылыкты түзөт. Ошол мусулманчылык болгондон кийин мусулманчылык коомду дагы туура багытта багыттоо зарылчылыгы турбайбы? Ошол концепцияны алганда ошол негизги багыттарда ошо туура багыттагы ханафи мазхабын мындан ары өркүндөтүү, ошол багыттагы адистерди тартуу. Бирок бул мектеп маселесине келгенде, мектеп маселесинде теологиялык билими бар адистер аябай муктаждык жаралып атат. Мен ойлойм, келечекте дагы азыр факультеттерде бүтүрүүчүлөр бүтүп атат. Алардын баары эле мугалим болууга деле ынтызар болбой эле да. Анткени алардын ар кандай немелери бар. Азыр мугалимдик айлыктар, маяналары көтөрүлүп калды. Эми мен ойлойм, дагы теологдор дагы тартылат бул ишке деп мен толук ишенем. Кайсы окуу жайларда ушу адистерди даярдалып атат бүгүнкү күндө? Азыр теологиялык бул бардык Ош мамлекеттик университетинде теологиялык факультет бар. Анын алдындагы Атайын Бишкекте, Арашан айылында Арашан гуманитардык институтунун дин таануу факультети бар. Ал жерде дагы өтө дасыккан адистер чыгууда, өлкөгө чоң иштерди алып барууда, мамлекеттик структураларда иштеп, диний жаатта иштеп, мамлекеттин ушу диний жааттагы иштерин алып барууда көмөктөшүүдө. Андан тышкары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз улуттук университетинде дагы дин таануу факультети бар. Кыргыз Орус Славян университетинде дагы религиоведение деген кафедра бар. Алар дагы адистерди даярдап атат. Деги эле азыр бүгүнкү күндө көп факультетте азыр дин таануу факультети ачылып, студенттер, бүтүрүүчүлөр чыгууда десек болот да. Демек жакын арада мына ушуну көргөн аракеттин жемишин көрөбүз деген илгери үмүттө турсак болот экен да. Туура айтасыз, буюрса ошондой болот деп ойлойм. Дагы бир маселе, мына ушул концепцияны ишке ашыруу боюнча атайын иш-чаралар планында айтылып атат. Асылбек мырза, ошол бир топ маселелерди сиз айтып кеттиңиз жана 5 багыт боюнча. Анын ичинде иш-чаралар пландагы негизги айтылган нерселер. Анан диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат маселелери боюнча адвокаттардын маалымдуулугун жогорулатуу деген бир пункт кирип атат да. Ушул боюнча маалымат бересиңиз, бул эмне негизде эмнеден улам келип чыгып атат, эмне зарылчылыктан келип атат ушул боюнча? Азыр Кыргыз Республикасынын прокуратура тармагы, адвокатура тармагы, мындайча айтканда укук коргоо органдарындагы диний жаатта маалымдоо, алардагы диний жаатта маалымга эгедери болушу керек деген зарылчылык келип чыкты да. Себеби дегенде диний иш пландарды аткарууда, коом менен иштешүүдө дагы алар дагы коомдун бир кандайдыр бир зарылчылык, муктаждыктарын чечип атпайбы. Коомдо мамлекетте өтө орчундуу, маанилүү орган болгондуктан алардын дагы диний билим берүү жактарын жогорулатуу боюнча концепциянын алкагында иштер жүргүзүлүп атат. Булар дагы негизи концепция башында айтып өттүк. Концепция 22-жылдан 26-жылга чейин ар бир квартал сайын жылына аткарыла турчу мөөнөттөрү, аткарыла турчу мөөнөттөрүнөн бери белгиленген. Анан аны кайсы мекемелер аткарат? Ага тиешелүү мамлекеттик мекемелерди дагы милдеттемелер жүктөлгөн. Ошонун алкагында буюрса иштер жигердүү жүрүп жатат десек болот. Бул бизге бөлүнгөн убакыт чукулдап калды. Эми жыйынтыкча суроо болсун. Бул концепция боюнча сүйлөшүп атканда мына диний окуу жайлардагы атайын медреселер бар. Өзүңүз жакшы билесиздер. Медреседе билим алып аткан улан кыздарыбыз да бар. Атайын анан кийинки кездери ушу диний окуу менен бирге эле кесиптик билим берүүнү да колго алуу, ушу медреселерде, диний окуу жайларда кошумча кесипке тартуу боюнча, мисалы кыздарыбыз окуп аткан болсо, тигичүү ушул сыяктуу кесипти, ашпозчуну окутсак деген мындай демилгелер айтылып жүрөт кийинки күндө. Бүгүнкү күндө бул ишке ашып атабы жана көз караш кандай бул боюнча? Туура элеби бул боюнча? Рустам мырза. Азыркы күндө ошо сиз айткан сунуштар бар, анан аны ишке ашыргандар да бар. Кээ бир медреселерде азыр кыздарды ошо тигичүүлүк менен дагы машинкаларды алып берип үйрөтүп аткан медреселер бар. Анан жанакындай таттуу нерселер жасап, торт жасаганга мисалы үчүн ошондойлор үйрөтүп аткан медреселер бар. Бул дагы жакшы нерсе. Себеби биз светтик мамлекетте жашагандан кийин ошону үйрөнүп, анан ошо мыйзамдарында үйрөнсөк, анан сиз жана айтып атпайсызбы тиги орган адамдарына дагы. Бул дагы жакшы. Биз мындай бөлүнүп албашыбыз керек. Органда иштегенде адам дагы ошо динди билсе жакшы да. Мисалы үчүн эртең Кудай сактасын бирөө соттолуп атса, туура эмес соттолуп коюшу мүмкүн. Анын акыйдасы кандай, ишеними кандай, матурид акыйдасыбы же болбосо кандай мазхабы, ошону да караган өзүнө жакшы да. Динден терең түшүнүк болсо. Ошондой эле диний адамдын дагы дүйнөлүк окуу илимден болгону жакшы. Биздин
Орто Азиянын мурдагы чоң алымдарын көбү ушундай жазган да. Диний адам эки жактын тең илимин алыш керек. Мисалы үчүн алжабир дин эмесинен жана алгебра чыккан да. Алгебрасын ошол алжабир деген алым ойлоп чыккан мисалы үчүн. Ибн Синаны билесиңер, медицина, Али Абуини медицина мисалы үчүн. Диний жактан буну эч качан светтик эмени кайтарган эмес, четке каккан эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошондой эмелер бар, иш-чаралар уюштуруп аткан медреселер бар, ошол жагына да көз салып аткандар бар. Асылбек мырза кошумчаңыз болду бул маселе боюнча? Ооба. Азыркы учурда бул 2014-2020 жылдын концепцияны алкаганда эле бул иштер жүргүзүлүп баштаган. Анткени диний билим берүүчү окуу жайларга кесиптик билим берүүчү предметтерди киргизүү. Муну эри шаркак кылып кошо. Себеби дегенде диний билимди алган соң алар дагы кайсы бир деңгээлде коомго аралашканда кесиптик тармактан өзүлөрүнүн жашоосун улантып кетүү үчүн дагы чоң шарт түзүлүп калат экен. Ошол багытта көптөгөн медреселерде мына Бишкектеги, Чүй облусунда азыр Ош шаары, Жалал-Абад бардык региондордо медреселер көп да биздечи. Ошол медреселердин көпчүлүгүндө азыр байкасаңыз, мына азыр айтып өттүңүз, сиз сонун айтып өттүңүз. Бул жерде жанагындай кулинария, андан тышкары дагы тигүүчүлүк кыздар үчүн, ашпозчулук, балдар үчүн дагы устачылык, ар кандай жакшы кесиптик өнөрлөр, коомго эртең кереги тие турчу нерселердин бардыгын эр чаркка үйрөнүп жатат. Учурда бул нерсе жүрүп жатат. Көп эле медреселерде бар бул. Айрым медреселерде кайсы бир шарттарга байланыштуу болбошу мүмкүн, бирок муну негизинен колго алып, муфтияттагы, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядагы тиешелүү деңгээлде иштерди жүргүзүп жатат. Колдоого ала турган иш да бул. Коомчулук деле туура кабыл болуп атат муну. Билим алган улан кыздардын ата-энелери деле туура кабыл алат болуш керек бул боюнча. Сунуш бар эле уруксат болсо. Жанагы теологдор жетишпей атат да азыр мисалы үчүн. Анан ошого айылда кээ бир айылда илим билимдүү, мисалы үчүн Ислам институтунун университетин бүткөн балдар бар. Илими жакшы, арабчасы да жакшы. Ошолор даярдап эле ошо теологдорду ошолордон киргизсе болот деп ойлойм да. Себеби алар тереңирээк оккан да, тереңирээк оккан. Анан жана мектептин план түзөмөлөрүнө жараша бир айлык окуудан өткөрүп туруп, ошолорду теолог мугалим кылса жакшы болот. Менин фикирим да. Себеби булардын илими тереңирээк да. Туура азыр бүгүнкү күндө ушу айылдарда, мечиттерде айылда имам болуп жүргөн көбүнчөсү жаштар экенин көрүп жүрүп атпайбызбы? Анан Рустам таксыр айткандай чынында эле жакшы билим алган жаштарыбыз абдан көп экен. Ушул сунушту дагы бир эске алынат болсо керек. Ошол боюнча мамлекеттик светтик деген түзүлүш болгон үчүн дин аралашпаган башкаруу системасы деген түшүндүрөт. Ошон үчүн медреселер жана Кыргызстан Ислам университети бизде диний уюм болуп каттоодон өткөн да. Ал мамлекеттик эмес болгондугу үчүн алардын бүтүрүүчүлөрүн билим берүү тармагында иштей албай калып атат да. Теология багыттары болсо булар атайын мамлекеттин каттоосунан өткөн жогорку Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан бүтүрүүчүлөр ушундай иштерге тартылып атат да. Анан ал жерде светтик билимдерди алып, аны менен эри шаркак баягы башка диндин дагы агымдарында маалыматы болгон үчүн теологиялык нерсе артыкчылык каралып атат. Сиз туура маселени токтолуп өттүңүз. Негизинен чындыгында коомдо сиз айткандай медреседен, Ислам университетинен деле жакшы адасқан адистер бар. Бирок бир кезде баягы билесиздер, ыйман сабагы, адеп сабагы болуп калганда ортодо ызы түшүп аябай молдолор сабак берип кетишти, светтик мамлекетке доо кетирди деген сыяктуу көптөгөн дооматтар айтылып кеткен да. Анан ошол нерселерди да коомдо кайра резонансты жаратпоо үчүн мыйзамдуу түрдө теологиялык мамлекеттин аттестациясынан өткөргөн жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү бул ишке тартылат деп айтылып калган да. Урматтуу меймандар, албетте бул концепция боюнча талкуу кыла берсек абдан кенен маселе бул. Бир эле көрсөтүү менен эле бул концепциянын ичиндеги айтылган негизги максаттарды баягы айтып талкуулап ачыктап бере албайт экенбиз. Бул сыяктуу келечекте бул сыяктуу көрсөтүүлөрдү сиздер менен биргеликте уюштурабыз, Кудай буйрса. Анан жана Асылбек мырза сиз айтып кетпейсизби, жана каралган иш-чаралар планынын аткаруу мөөнөттөрү болуп атат деп. Жана мына ошо балким ошол ичинде мөөнөттөрдүн ичинде кандай иштер аткарылды? Бул боюнча да алдыда атайын адистер менен сиздин катышыңызда кыскача бир көрсөтүүлөр даярдап турсак
туура болот. Анткени иш-чаралык планында да айтылып атпайбы, жанагы элге маалымат жеткирүү, ЖМК өкүлдөрү аркылуу туура маалымат, концепция тууралуу, анын ичинде айтылган максаттары тууралуу элге байма-бай маалымат жеткирип туруу болуп атат. Ошол боюнча дагы алдыда мындан ары дагы биргеликте иш алып барабыз деп ишенем. Эми көрсөтүү жыйынтыгып жатып, сиздерге бир кыскача эркин микрофон берели, оюңуздарды жыйынтыктап элге каалоо тилегиңиздер болсо. Нурлан мырза, сиз баштап коесузбу? Жогоруда Асылбек мырза, Уста мырза жакшы немелерди айтып кетти. Мисалга алсак, бүгүн эле мына жыйналыш болду. Видео роликтерди көрсөттүк. Жана ошондой эле түшүндүрүү иштерин, профилактикалык алдын ала кандай кылсак, ошо баягы туура эмес жолго түшүп алгандар болсо, бизде максат алып барып эле камап салыш эмес. Буларды туура эми түшүнсө болот. Динди көйдө туура эмес түшүнүп алып, башка агымга может тиги адашып кирип кеткендер болсо, аларды ошо түшүндүрүү иштери менен чогуу биргеликте тиги имам хатиптер менен, жергиликтүү жана имамдар менен чогуу биринчи өзүбүз сабак өтүп алып, анан кийин ошол жерден жанагындай мечиттерден алып барсак иштерди. Жана ошондой эле жогоруда айтып кеткендей, мектептерде жана жогорку окуу билим немелерде өтүп атпайлыбы? Ошолорду жана жаш балдарды туура жолго салып, түшүнүү иштерин көбүрөөк жүргүзсөк. Мисалга алсак, былтыркыга караганда мына февралда уже биз буюрса 2 айдын ичинде көп жол өткүздүк. Региондорго чыктык, немеге, райондорго чыгып мектептерге өтүп келдик. Жана ошондой эле өзүбүздүн жана структура, жанагы силовой структураларга да немелерге да өттүк. Жаза аткаруу кызматкерлерине дагы, жана ошондой эле балыкчыда жанагы аскерлер немелеринде да өттүк. Ошол жөнүндө мынакей жакшы эле өттүк быйылкы жылда. Былтыркы жылда деле жаман болгон жок. Ошолордун негизинде ойлойт элем ушу жарандарга кайрылып кетип, ошондой болсо көп андай жака көңүл бурбастан туура эмес түшүндүрүп алса, же туура эмес жакка кетип баратса, же туура эмес түшүнүп калса, жергиликтүү жерге милицияларга кайрылып, же болбосо ошондой эле имамдарга кайрылып, могу жерде моундай болот деп түшүнбөсө, ошол жерден түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк деген максатта ошол ойдо чогуу биргеликте жумуш алып барып, азыр ушул профилактикалык жолдордун көбүрөөк өткөнгө аракет кылып атабыз. Рахмат. Асылбек мырза. Мен да ошо мына мамлекет негизде Кыргызда жакшы бар, ынтымагы бар элдин ырысы бар дегендей, өлкөбүздө тынчтык болуш үчүн, өлкөбүздө туруктуулук, социалдык жактан алдыга жылуу болуш үчүн, диний жааттан дагы агартуучулук болуп, жалпы жапа-тырмак элибиз диний жаатта маалыматка ээ болсо, албетте бизде ортобуздогу пикир келишпестиктер болбойт эле да. Ошон үчүн жалпы коомчулук бул жаатта, диний жаатта, динди түшүндүрүүдө жалпы калк менен ушул эле жалгыз эле мамлекеттик мекемелер, структураларды гана жүктөп койбостон, бул жаатта да жалпы эл да, коомчулук да жапа-тырмак киришип, билек түрүп, кадимкидей биз мамлекетпиз, биз биримдиктүү элбиз деп, өзүбүздүн билимдигибизди, ынтымагыбызды бекемдеп иш алып бара турган болсок, албетте эртең биздин келечегибиз жакшы болот. Биз канчалык жалгыз киши канчалык күчтүү болбосун, ал жалгыз эч нерсени жеңе албайт. Бирок биримдик болгон жерде сөзсүз түрдө күч кубат пайда болот да. Ошон үчүн өлкөбүздө ынтымак, биримдик болсун, эч качан уруш болбосун, эч качан жаңжал болбосун, дайыма ынтымакта, биримдикте, ден соолукта, өлкөбүз тынчтыкта өкүм сүрө берсин демекчимин. Андан тышкары мына эртең Орозо айы кирип келди. Жалпы мусулмандарды, жалпы мусулман биртугандарыбызды ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Жараткан Кудай Таалабыз бизге ушул айда жакшылыктарын берип, кылган ибадаттарыбызды, соопторубузду баардыгын жараткан Алла кабыл кылсын. Мен элге бир хадис менен кайрылгым келип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү бар. Бидат деген. Бидат деген эмне? Бидат деген динге жаңылык киргизүү. Мындайча айтканда, бүгүнкү тил менен айтканда, мыйзам болсо, мыйзамдын үстүнө мыйзам чыгаруу же жазып алуу деген сөз да. Ошол динде каралган. 1400 жыл мурда пайгамбарыбыз айткан. Менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Ошонун бир бөлүгү бейиштик болот. Калганы ахли хава вал бидат деп коет. Мунун мааниси бидатчылар. Мындай динге дагы бир неме кошумча кошуп, өзүнчө жол түзүп чыгат. Ахли хава бул акылына таянгандар дейт да.
силер ошолордон болуп кетпегиле, себеби ошолор тозоку болот дейт да. Ошон үчүн биз ахли сүннет вал жамаатпыз, Кудайга шүгүр. Орто Азияда имам азам мазхабында 4 мазхаб бар, туура биз талашпайбыз. Ошонун ичинде имам азам мазхабы 80% дүйнө жүзүнүн 70-80%ын камтыйт. Матуриди акыйдасы менен Ашари акыйдасы бар. Ошол дүйнө жүзүн толук камтыйт. Ошол акыйдалардан чыкпайлы. Ушу бидат хадисин айткан себебибиз эртең күнү тозокко барып калбайлы, урматтуу бир тууган мусулмандар. Ким туура эмес кетип баратса, же болбосо динден түшүнүгү болбосо, же болбосо бир түшүнбөгөн адамдар аны агитация кылып атса, анда бизге кайрылсын. Эмнелер кайрылсын, алымдар кайрылсын. Кудайга шүгүр, азыр биз мактанып айта алабыз. Орто Азия боюнча эң чоң алымдар бизде, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн ошо дин жагынан бир сурооңуздар болуп калса, көчөдө жүргөн бирөөнү эмес, же болбосо бир таттуу сүйлөп койгон кишиге эмес, шариятты терең билген алымдарга кайрылып, ушул мен ахли сүннет вал жамааттын жолу менен баратамбы, же башка туура эмес жанакы 72-ге кетип, тозоку кетип калбаймбы деген нерсени тактап билип алганы жакшы. Ошон үчүн урматтуу эл журтубуз, илим алыш керек. Ушунун баардыгы Асылбек таксыр айткандай, ошо көпчүлүк илимсиздиктен болуп атат да. Илимсиздиктен биз светтик жагынан дагы, дин жагынан да илимдүү болушубуз керек. Балдарыбызды окуталы. Мурдагыдай коркуунун кереги жок. Азыр мурда окутсак эле башка агымга кетип калат экенден коркунуч бар болчу. Азыр Кудайга шүгүр, мына мамлекетибиз дагы көз салып, ошо эмелер даярдап, элибиз бир багытта туура кетсин. Эртең акыретте дагы, бул дүйнөдө да жакшынакай жашоосун деген ниет менен ушундай иш-чараларды уюштуруп берип атат. Эми сөзүмдүн акырында ушу Рамазан айыбыз кирип келди, Кудайга шүгүр. Сүйүнүшүбүз керек. Бул айда бейиштин эшиктери ачылат. Пайгамбарыбыз айткан тозоктун эшиктеринин баары жабык болот. Ошон үчүн бейишке даярданып калалы. Мына Алла Таала айтып атат, орозо кармыкка 1 ай бейиш деп атат да. Ошонун шарты ушундай экен да. Эртең менен же, кечинде же, түшкү тамагыңды бир эле ай жебей кой, сага бейиш дейт да. Субханалла, эң жакшы. Анан кайрымдуулук иштерди кылалы. Ушу Рамазан айында зекет берсек, башка айда бир кой берсек, бир эле койдун соогун алат экенбиз. Рамазан айында бир кой берсек, 70 койдун соогун. Же болбосо 1000 сом берсек, 70 000 сом берди деген соолар. Ошо Рамазан айында сооптор 70 эсе көбөйөт. Ошон үчүн ушул айыбызды бекер өткөрбөй пайдаланып калалы. Ушул айыбызда Кудай Таала эл журтубузга токчулук, молчулук, ынтымак, сүйүү, биримдик берсин, улут аралык, уруулар аралык, мамлекет ичинде жакшылыктарды насип этсин. Ошо жакшылыктарга биз да себепчи бололу. Алла Таала Рамазандын ичинде кандай жакшы соопторду убада кылган болсо, ошол убадаларга жетип, Рамазанды эң татыктуу, сонун деңгээлде өткөрүштү Алла Таала баарыбызга насип эткен болсун. Силерге да рахмат, ушул атайын чакырып, маалымат алып бергениңиздерге. Алла Таала ишиңиздерге ийгилик берсин, дайыма эшигиңер жакшылыкка ачылсын. Рахмат. Рахмат, урматтуу меймандар, сиздерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп биздин айрым суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде айкын программасын көрө алдыңыздар. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул президент тарабынан кабыл алынган 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө сөз кылдык. Ал эми биздин студиябызга келип, бүгүн биздин суроолорубузга жооп берген Нурлан Келебаев, Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн жетекчиси, милициянын полковниги. Ошондой эле Асылбек Мамбетов, Кыргыз Республикасы президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Ысык Көл облустундагы өкүлү жана Каракол шаарынын имам хатибинин орун басары Рустам Убыкеевтер болду. Биз ушуну бүгүнкү Түз эфирде көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.